Не было, не. Болот Темировдун кеңсесинен бир нерселерди, буюмдарды алып чыгып кетишти, компьютерлерди. Эч кандай опечатат, печаттап алсаңар го, силер ачык айкын эле алып кетип атасыңар. Процедура бузулду. Документы, серверы, все забрали. Да, один сотрудник был в форме. Вот. Журналист Семетей Аманбеков укук коргоо милиция болуп иштеген мурда. Сиз айтсаңыз, азыр эч кандай мен опечатано деген эмени көргөн жокмун алып кетип аткан буюмдардан. Булар ичине эмнени салып коюшун биз билбейбиз азыр. Карандай эле көтөрүп кетип атышат. Пакет-сакетке салып, анын бир мындай печат коюп алып кетиш керек да. Туурабы, клейлеп. Биринчиден уголовный процессуальный кодекс боюнча 10дон кийин эч кандай тергөө действиялар болушу мүмкүн эмес. Бул уже мыйзамдын бузушу. Азыр канча 10дон өтүп кетти уже. Экинчиден 11 болуп калды, 14 болуп калды. Экинчиден биякта немелер барбы, жокпу, эч кимибиз билбейбиз. Понятойлор. Карадыбы, ошону салыштыбы, кандай салышты, эмнени салышты, эч кандай эчтеке маалыматыбыз жок. Ошон үчүн азыр маалыматты билелик. Эгерде понятойлор жок болсо, жана опечатано деген жок болсо, булар адвокаттардын көзүнчө болбосо, албетте бул процессуалдык бузуку деп санайбыз. Ооба, ооба. Анан мыйзамдын дагы бир нерсе. Расмий маалымат чыга элек, бирок эгерде Болот Темировдун өзүнүн чөнтөгүнөн маңзат тапты деп айыптап жатышса, анда анын жумуштук компьютерлерин эмнеге тийишет? Бул чоң суроо, тергөөчүгө бериш керек бул суроону. Мен айтып кетерим эле, эгерде мурда киши жанагындай наркодиспансердин учетуна турбаса, эгерде ушул берене боюнча жана хранение наркотика боюнча жоопкерчиликке тартылбаса, анда жөн эле бараткан кишиге баңгизат салып коюп, жоопкерчиликке тартыш абдан кыйын. Анда баарыбыздын эле чөнтөгүбүзгө салып койсо болот. Ооба. Ошон үчүн ошондой эмелер болуш керек да, жана оперативный сотрудниктер иштеп атканда же учетто туруш керек, же мурда саткан, же мурда ошондой оперативный разработкада жүргөн. Эми Болот Темиров жүргөнбү ушундай разработкада? Это же смешно. Баарыбыз билебиз да, андай эмес. Жөн эле ушундай келип, ушундай шектеп атат. Эми сиз туура айттыңыз, али бизде расмий маалымат жок. Расмий маалыматты күтөлүк, кандай шек берет, кандай берене менен берет. Эгерде ушундай баңгизат менен кармалган болсо, анда бул мен ойлойм болот. Просто смешно. Азыр Болот Темировдун бир нече компьютерин алып кетишти. Анын ичинде иликтөөнүн материалдары болушу мүмкүн. Чыккан жана чыга элек материалдар болушу мүмкүн. Балким дагы бир коррупционерлердин бетин ачууга даярданып жатышкандыр. Иликтөөчү журналисттер эмне иликтеп жатканын айтпайт. Анда кайсы бир материалдарды алып кетип булар жашырып койсо, коррупционерди коргогон болуп эсептелип так калышы мүмкүн. Ушундай материалдар чыкпай калган. Сөзсүз түрдө бар. Жок, бул айта албайт, айтпайт. Эмне бар экенин. Бирок сөзсүз түрдө журналисттин компьютеринде кайсы бир бийликтеги уурунун, коррупционердин кылыктары тууралуу материалдар болушу мүмкүн. Муну алар алып кетип калса, жаап жашырып, эмне кыларын биз билбейбиз. Премьер-министр Акылбек Жапаров биздин түз эфирди көрүп атат. Акылбек Жапаровга мынакей айтат элек. Мен түз эфиримде мына Акылбек Жапаров турат. Акылбек Үсөнбекович, мыйзамдуу иш аракетти көргүлө. Дайте комментарий. Здравствуйте. Уважаемые журналисты, уважаемые активисты, правозащитники, да, если вы чисты перед законом, да, если вы чисты перед совестью, это ничего не значит, да, к вам ворвутся в офис, да, воткнут лицом в землю, да, подкинут вам в карман все, что угодно. Заберут всю вашу технику, отберут, да, потом скажут, пришел дядя и сказал, что вы крупный наркоторговец, держите там. Такого рода неотложные следственные действия так не проводятся, да, вначале выясняется, кто это пришел, кто это за человек. Зачем он, на кого он жалуется? Может, он какими-то расследованиями занимается? То есть кто-то заявление написал на болото? Дело в том, что вот именно сегодня он собирался публиковать на днях. Сегодня-завтра собирался публиковать еще одно расследование, очередное расследование, значит, про высокопоставленного, по-моему, про Ташиева, да, там сколько я знаю, да. Он собирался расследовать, и сегодня приходит вот это высосанное из пальцев дело о том, что якобы кто-то пришел в РОВД и сказал, что где-то тогда еще, в октябре 2021 года, он делал то-то, он делал это.
Понимаете, поэтому никто из вас не защищен. Никто, не я, и я тоже. Я себя чувствую... То есть это, это что? возможно, просто повод изымать материалы? Что якобы там он употребляет наркотики, там, что якобы там... В общем, это может быть сделано с любым из вас, понимаете? Это, говорит, в октябре это произошло, пришел какой-то человек и сказал, что он такой-сякой. Они показали хоть заявление этого человека, или что и Ничего не фамилию показывают, просто назвали? это сейчас... А что происходило вот эти 2 часа? Что происходило в Внутри, часов? как я понял вот, из описания ребят, которые там есть, просто ворвались, воткнули землей, воткнули лицом в землю, подкинули ему и якобы изъяли какое-то темно-зеленое вещество. Они нам его там показали, потом изъяли всю технику, и сейчас вот весь коллектив Болота Камирова увозят. Я так понимаю, Понятые были? Понятые. Там шла видеофиксация. А если РУВД, куда ГУВД. А если он наркотиком торговал, при чем тут его компьютер? Зачем его компьютер забрали? Нет, почему он торговал наркотиками? Это просто кто-то Ну, пришел если, и да, сказал, если что это, он да. якобы, да, Якобы. когда-то Вопрос. Нурбек Байке. Состоит на учете в наркотическом концерне? он никогда ничего не курил. Вот, Болот Тимиров, Болот! Болот! Держись, Болот! Держись, мы с тобой! Держись! Держись, Болот! Меня подставили. Болота подставили! Громче, Болот! Погромче! Подкинули! Болот, погромче! Сейчас мы видим, как забирает их. Забирает Болот! Погромче, Болот! За что? Мына ушундай маскачан, куралчан, террористти алып кеткендей алып кетип атышат. Уят бул деген. Мамлекеттүүлүктү талкаланышы. Уят. Бул мамлекеттүүлүктүн талкаланышы. Уят. Бул мамлекеттүүлүктүн талкаланышы. Мына уурулар менен күрөшкөн журналистти ушинтип террорист сыяктуу кармап кетишти. Бул акмакчылык, бул жеткен акмакчылык. İçindeki kimler kaldı? İçindegilerdi karaylı. İçinde hiç kim yok. Yok mu? Ha geçti. Tüylerdi alıp gitti de kızlar. Ne oldu ne oldu? Уят, уят. Ушундан кийин ким айтат? Кайсы бети менен айтат коррупция менен күрөшөбүз деп? Ушундан кийин мыйзамдуулук деп эч ким айтпашы керек. Мына бул жеткен акмакчылык. Андан ешқандай майнап шыққан Башка кызматкерлерин алып келген. КВД Бишкекке. Hazır ошол жака барабызбы? Барабыз, Давайте барабыз. всех соберем и туда поедем. Достор, Барын айтып атпайбыз бирөөсү. Журналист, активисттердин барын. Мынакей бул жака азыр ондогон журналисттер келишти. Ишемби күнү түнү.
Sizde ешкім ешітіп келген жоқ. Мына ошондой. Компьютер эмне керек? Siz жооп берип коюңуз журналисттерге. Я не знаю. Я откуда знаю? Я откуда? Siz журналисттерге жооп бериңиз. Менин колум чөнтөктө турат. А у нас Эч ким алган жок телефонуңузду. Жок, журналисттерге жооп бербейсизби сиз? Siz эмне түртүп атасыз күч колдонуп? Баңгизат менен шектелген адам компьютер эмне керек силерге? Саясий коомдукпу? Саясий коомдукпу? Жок, сиз жооп бериңиз. Эмне уялып атасызбы жооп бергенде? Ташиев жөнүндө болгон иликтөөгө канчалык? Качты! 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 Вы нас боитесь? Трус! 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 Позор! Позор! ГУ Бишкек. Биз азыр Болоттун офисине киребиз. Бул жакта башка кесиптештер калышты. Бул жеткен акмакчылык. Урларды ушинтип коргошот. Бүгүн жарыялайбыз деген иликтөө азыр боло элек. Аны айта албайбыз, аны болот өзү жооп берсин. Бирок буга чейинки Ташиев жөнүндө жана анын туугандары жана ал ортомчулук кылып баягы 37 миллион сом таап аткандыгы боюнча иликтөө чыгып кеткен. Махабат, силердин компьютерлериңерди алып кетти. Анын ичинде жарыялана турган иликтөөлөрдүн материалдары бар беле? Бар. Бар беле? Бар. Көрдүңөрбү? Азыр кандайдыр бир наркотик темасын шылтоо кылып, болгону журналистке кайсы бир иликтөөсүн жарыялатпай коюуга аракеттер болуп, компьютерлерин алып кетишти. Не кылабыз дешти? Не процесс болот? Текшеребиз деди. Силер бул жерде Болот Чемеровдун чөнтөгүнөн наркотические вещества, то есть анаша табылды. Азырбы? Деп айтышты. Таап алышты. Өзү фактын точнее биз таап алдык дешти. Салатканын көрүп калдыңыздарбы? Силер бул жерден Салганды көрдүңүзбү? Салганын көрдүңүзбү? Ким салды? Кандай кылып салды? Качан өзүнүн эле балдары салды. Собурдун балдары. Кандай кылып салды? Кайсы чөнтө? Жаткызып жерге мондайнан жаткызып туруп, моинт кармамыш этине салып койду. Сиз ошондо көрсөтмө бересизби? Көрсөтмө. Көрсөтүп бере албайм, камералардын баарын алып кетти. Мен жакшы эле ызылдадым, камераны силер келген. Ички камераларды. Ички камеранын силер келген учурдагы запистер жок дегенде бизге көчүрткүлө десек, жок, биз менен кырылып, тытышып, көчүрткөстө баарын алып кетти. Жок, свидетельский показания бере аласыз да, свидетельский показания. Бересиз? Болот байкен эле жерге жаткырып калган баарыңыздар көрүп турсуздар. Болот, жок, эркектердин баарын жаткызды. Мени жаткызган жок. Кыздар көрүп туруп турган да. Ар жакта отурган, мен жанында тургам. Мен могу жерде турсам, Болотту мондай жаткызып, мен эмне кылып атасыңар деп кирдим. Вы можете обрисовать, что подложили? Как это выглядит? На русском, да. Прозрачный пакетик, салофанчик такой, обертывание. Анаша, по-моему. Нет, вы не предполагаете, вы говорите, что видели, да. Пакет, они Подкинули. Что-то подкинули, да, зеленое что-то. сами вытащили, сказали, вот, мы анашу нашли, короче, наркотические вещества. Они сами же крикнули. Сколько было? Сами крикнули. Сами крикнули. Хотя не знали, не пробовали, не провели экспертизу. Посмотрел, удивился в таком шоке, начал, короче, паниковать. У него была паника, короче. Не, вы видели, как подкинули, конкретно, как подбрасывали в карман? Как они вот так вот подкинули, они в карман лезли. Они мне препятствовали снимать, я хотела снять на видео, они мне Болото увезли в Бишкекский не ГУВД. дали снять самое. Ошондо ички камералар Предположительно, сколько было? Телефондордун баардыгын взяли. Телефондордун баарын Азыр алып сиздин телефондорду алып бердиңиз. Азыр мен берген жаңы беришти. Я не смогла ал эми снять. өздөрү Они мне таанчылык деген украшали. наркотикти Что сказали? Мне по рукам. Короче, барыңарды азыр эме кылып туруп алып кетебиз деди. За то, что препятствуете менен следственный ишке. Кыргызча айтып коесузбу, кандай болду ичинде? А как вы препятствовали? Мен сурап алайын. Я просто хотела снять.
Саламатсызбы? Тиги кыргызча айтып берип коесузбу? Киргенден баштап кандай болду кирип келишти анан? Бул жер мен уборныйдан чыгып киргем жаңы. Уборныйдан чыгып келатсам эле эшик прям ушундай звук менен жулунуп атыптыр да. Прям ушундай страшный звук мененчи. Анан кыйкырыктар чыгып атты. Өлө кыйкырышты. Анан мен чыгып келип эле мынтип карасам, экөө гражданском бирөөсү протоколго кол койду, где обыск кылып аткан. Экинчиси ушул жерде жүрөт. Ач эшиктен кирайын деп мага монтип кыйкырды. Я помню, ач эшикти депчи. Сиз кимсиз деп мен таң калып сурадым. Силер кимсиңер, эмне үчүн мынтип эшикти сындырып атасыңар? Бул эшикти жөн эле мындай кылып ачкыла. Мен түшүнгөн жокмун. Бир убакта бул эшик ачык экен. Мени монтип жулкундатып алып келди, ач эшикти деди. Анан мен ачпайм дедим. Сиз кимсиз десем, ачасың деди. Эшикти азыр ачасың деди. Угрожать этти, агрессия менен мага атылды. Бол ач деп колуман мындай кармап эметти да, жулкундатты. Мен ачтым. Ачкандан кийин бул жерден чуркап келишти. Офиске кирсем, сиз ким болосуз деди. Мен волонтермун дедим. Силер кимсиңер дедим. Эч кандай эмеси жок, ордер жок, эч кандай протокол, постановление жок. Силер кимсиңер мека келген дегенде, булар көргөзүштү мага постановлениясын. Якобы бир адыл кызыбы, бир кыз, фамилиясы жок, отчествосы жок, бир болот, аны принуждал к употреблению наркотических веществ. Анан фамилиясы ким экен дедим. Мен отчествосы ким экен? Жөндөн жөн любой болотко келип алып эле, ар ким болотко жазса эле, же сүрөтү барбы хотя бы силер сүрөтүн мындай. Кирип келгенде бир кыскача айтып бересизби ошол? Кирип келгенде биздин сотрудниктердин баарын жерге жыгып алышты. Мындайынан, короче, курсагынан жерге жаткызып алыштыр. Биздин оператор, монтажерлорду бизде болгон, офистеги болгон сотрудниктерибизди как террористтерди эле мындай эметкенде задерживать эткенде үстүнөн жыгып алыштыр. Кыйкырып атышты, өкүрүп атышты. Мындай тур, андай тур деп агрессия көргөзүп атышты. Анан мен айттым, мен адвокаттарга, юристтерге чалышым керек деп. Юристтерге чалдыртпай атышты. Мен юристтерге чалышым, менин укугум бар деп. Мейли болот чалгасын, мен. Сиз азыр кыскача айтып бересизби, бул эметип кетасыз. Анан жаткыргандан кийин ошол баңгизатты качан табышты, кандай болуп табышты? Жаткызгандан кийин эң биринчи эле мен баягы телефонду алып чалып алайын дегенде чөнтөгүңдөгүн баарын чыгар дедим. Чөнтөктөгүн баарын чыгардым. Андан кийин мен айттым, тургузбайсыңар дедим. Силер эмне террористтерди кармап атасыңар дегенде эле келип туруп, болоттун үстүнөн экөө басаага басып жаткан. Болоттун үстүнөн экөө басып жаткан. Калган балдар, сотрудниктер мындай эле жаткан, алардын үстүнөн карап атышкан. Ошо экөө басып жатканда мен мындай карадым, болоттун жанына келип, телефонду алып келип, юристтерге чалып, тааныштарга чалгандан кийин тартып баштадым. Тартып баштадым. Ошол маалда булар көрүп калышты, телефонду мен тартып атканын көрүп калышты дагы, тартайын деп атканда тигил жерден эки-экиден сүйлөшүп атышканда шылырашыпчы. Анан мен ошону сразу шек санадым да, мен айттым, чөнтөктөрүңөр жакшы карагыла дедим, балдар дедим. Ошонткенче эле тиги митип арткы чөнтөгүнү бул колу менен салганын билем да. Анан ошону тартып алайын десем, мага тартып коюшту. Тартып алайын десем, тартып коюшту дагы, анан мени жулкулдатып, могу бурчтан колго чапты, бирөөсү бою узуну, мурду кырдач, мындай. Мурду кырдач, көзү жакын, жашыл шарф кийген, мындай эме маска тагынган. Альфанын мен эме сотруднигим деди, ошол колго чаап сөктү. Телефонуңду ал деди. Ошо кыскача айтып бересизби? Ошон анан баңгизатты качан табышты? Баңгизатты ошондо эле табышты. Сразу эле. Биз телефон. Жок, баңгизат экенин эч ким билбейт, алар өздөрү айтып атышат. Өздөрү айтышты. Азыр бизди баарыбызды эмеге алып барабыз дедим. Анализ тапшырасыңар дедим. Наркотические веществоны употреблять эткенбизби, жокпу, принудительно эле алып барабыз деди. Эгер барбайм десеңер, баардык сотрудниктерди алып кетебиз деди. Барбайм десеңер, башкача иш чаралар көрүлөт. Жана баңгизат делген затты тапкан жерин айтып бересизби? Процесс ошол Темировго эмне деген суроолорду берди, анан эмне деп жооп берди? Эчтеке деп суроо беришкен жок. Келди дагы протокол, постановление менен эле тааныштырып, баарын баса калды. Эч кимге сүйлөткөнгө сүйлөбөгүлө деди. Эч кимге сүйлөбөгүлө, өзүңөр жааптуу. Силер бизге следственный эмеге препятствие кылып атасың, вообще сүйлөбөгүлө деди. Болот беки эмне деп сүйлөдү? Болот. Бул меники эмес деп эле кыйкырды. Силер мени подстава кылып атасыңар. Силер күнү папкен эле деди. Ошо. Силер на каком основании силер бизге монтип келип атасыңар? Адвокаттарга Сиздин аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Адвокаттар где-то 15 мүнөттөн кийин келип калышты. Бат эле аларды киргизбей атып аран киргизишти. Махаббат фамилияңар? Махаббат Тажибек кызы.
Сіз Темиров Лайф командасының қызматкерісіз, жуайсыз болатын, е? Мен айтайт десе долбоорунун авторлук эмесмин. Андан сырткары бул жерде Темиров Лайфта менеджерлик жактан жардам көргөзөм. Рахмат. Мына ушундай. Мына ушул офисте кармап отурушту. Мынакей бул жерде Болот Темировдун кеңсеси. Подробно сотрудник рассказал, как их задерживали. Ушул жерде кармап отурушкан. Даже хомутом завязали руки, очень жестко обращались. Мынакей бул жерде. Бул жерде тинтүү иштери жүргөн, антип чачып кетишкен. Өзүңөр көргөндөй баардыгын чачышкан. Камеранын процессорунан бери алып кетишкен. Бул жагында. Баардык компьютерлериңерди алып кетти. Террористтерди кармагандай эле баарын тыңшакка жаткызып, кыз эркекти эле полный эле жыгып. Канча компьютер алып кетти? 9 ноутбук, 2 процессор и видеорегистратор, видео немелердин баарын тең алып кетти. Жанагында опечатано деп чапташтыбы? Опечатано деп, получается, ноутбуктарга чаптады, компьютерларга чаптаган жок. Анын ичинде жарыяланып турган иликтөөнүн материалдары бар беле? Иликтөөнүн материалдары, бүт данныйлар ошол компьютерлардын ичинде болчу, анын үстүндө дагы жесткий дисктер да бар болчу. Ал жесткий дисктерди да, получается, баарын тең алып кетти. И во время обыска деп биздин телефондорубуздан өйдө бизге тартууга дагы пока адвокаттар келмейинче тартууга да тыюу салып, тартырбай баарын тең ушакка жаткызып алып, кармап турушту. Ошону менен сүйлөсөң жанагы хамут тагып, ошо менен тартырып коюшту да. Бул максат Болот Темировдун оператору. Мынакей ушул бул жактарында да мындай тинтүүлөр жүргөн. Биз ары барбай эле коелу. Мына бул жакта ушул жерде болгон. Болот Темировдун бүт баардык компьютерлерин алып кетишиптир. Болот Темировдун бүт баардык компьютерлерин алып кетишиптир. Анын ичинде жарыяланган иликтөө материалдары жана жарыялана элек материалдар дагы бар болчу экен. Мынакей. Бул журналист. Жаткызган көрсөтүп бересизби? Биз жаңы тартып. Сиз кайсы жерде болчусуз? Кандай жаткырды сизди? Мен дагы айтпайм. Биринчи эле мен жумуштан кетип баратам. Эшик ачканда эле түрпөй эле сотрудниктер. Колос келген молдуга. Муну жаткызды ба? Террористтерди угуп келип жаткызды. Мен именно ушинтип жаттым да. Колдорду хомуттардан тартып алды. 25 минут башыңды көтөрбөй. Илбайдым айткан болду. Сөйлөнүп повторяй. Сиздин аты жөнүңүз ким болуш дейсиз? Темирбай келчи, Темирбай. Ушул Темиров Лайф командасынын кызматкери аты жөнүн айткысы келбейт, коопсуздугунан чочулайт. Бул турган иш. Өзүңөр көргөндөй мынакей баардык компьютерлердин процессорлорун жулуп кетишкен. Мынакей. Бул жерде мына мониторлор эле калган өзүңөр көргөндөй. Жарыялана турган иликтөөнүн материалдары бар эле деп жатышат. Өзүңөр көргөнсүңөр, мен дагы Facebook'тан бөлүшкөм. Бир нече күн мурда Болот Темиров алдыда абдан олуттуу иликтөөлөрдү жарыялайбыз деп Facebook барагына жазган. Андан кийин эле УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарына байланыштуу иликтөө чыгарган болчу. Андан 2 күн өтпөй мына ушундай маски шоу болуп жатат. Биз мындай мыйзамсыздыкка каршы турушубуз керек. Иликтөөчү журналисттин укугун кордотуп, офисти талкалатпашыбыз керек. Айта кетчү нерсе, азыркы кирип келген спецназдар, они все были с отряда Альфа. И они сами сказали, что мы с отряда Альфа. А те, которые следователи, они с Улуды Бишкека. Остальные даже не представились, попросили хотя представиться, но они отказывались. Эме өзүңөр билесиңер, Альфа деген абдан коркунучтуу террористтерди, куралдуу адамдарды, рецидивисттерди, түрмөдөн качкандарды, киши өлтүргүчтөрдү кармап келүү үчүн жиберилет. Мына ушундай куралсыз, жөнөкөй иликтөөчү журналисттерге
ушинтип альфа жибергени бул кордук, бул мыйзамсыздык. Бул мамлекеттүүлүктүн талкаланышы, бул элдин үнүн басуу. Бул эмнелер ажан? Это протокол. Копиясыбы? Биз ушуну менен түз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бул кырдаал боюнча силерге такай маалыматтарды берип турабыз. Рахмат.